сабак. Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар? Силер менен кайрадан көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Кыргыз тили сабагын калтырбастан окуйбуз. Ката жазбай, туура жазып, сүйлөмдөрдү токуйбуз деп кыргыз тили сабагын баштайлы. Демек биздин бүгүнкү өтө турган темабыз жактама ата тооштун жөндөлүшү. Бүгүнкү сабакта жактама ата тооштун жөндөлүш өзгөчөлүктөрүн билесиңер. Сүйлөмдө кайсы жөндөмөдө тургандыгын табасыңар жана жөндөй аласыңар. Ата тооч бул зат, сын, сан атооштордун ордуна колдонулуучу жана алардын белгилерин атабай көрсөтүүчү сөз түркүм. Ата тооч башка сөз түркүмдөрүнүн ордуна колдонулат. Өзүнүн суроосу жок. Кайсыл сөз түркүмүнүн ордуна колдонулса, ошонун суроосуна жооп берет. Затты үч жактын бирине таандык кылып көрсөткөн ата тооч жактама ата тооч деп аталат. Демек, жактама ат атоошторго мен, сен, силер, биз, алар, сиз, ал деген сөздөр кирет да, ким, кимдер деген суроолорго жооп берет. Балдар, жактама ата тоочтор үч жакты мүнөздөп көрсөтүп турат. Ал жекелик жана көптүк санда айтылып, ким, кимдер, эмне, эмнелер деген суроолорго жооп берет жана сүйлөмдө көбүнчө зат атооч сыяктуу ээлик милдетти аткарып, баяндооч менен байланышат. Жактама ата тооштун биринчи жак жекелик саны мен, көптүк саны биз болот. Экинчи жак жекелик саны сен жөнөкөй түрү, көптүк саны силер жөнөкөй түрү болот. Экинчи жак жекелик саны сиз сылык түрү, көптүк саны сиздер. Үчүнчү жак жекелик саны ал, көптүк саны алар болот. Балдар, кыргыз тилинде канча жөндөмө бар эле? Ооба, кыргыз тилинде 6 жөндөмө бар. Алар: атооч, илик, барыш, табыш, жатыш, чыгыш жөндөмөлөрү. Ар бир жөндөмүгө кандай суроолор коюларын байкап, эсиңерге түшүрүп алгыла. Мисалы, атооч жөндөмөсүнө ким, илик жөндөмөсүнө кимдин, барыш жөндөмөсүнө кимге, табыш жөндөмөсүнө кимди, жатыш жөндөмөсүнө кимде, чыгыш жөндөмөсүнө кимден деген суроолор берилет. Ал эми ушул суроолорго жараша мүчөлөрүн аныктап көрөлү. Атооч жөндөмөсүндөгү сөздөргө мүчөлөр уланбайт. Илик жөндөмөсүнө н мүчөсү, барыш жөндөмөсүнө г мүчөсү, табыш жөндөмөсүнө н мүчөсү, жатыш жөндөмөсүнө да мүчөсү, чыгыш жөндөмөсүнө дан мүчөлөрү уланат. Балдар, жактама ат атооч, зат атооч сыяктуу жөндөмө мүчөлөр менен өзгөрөт жана 6 жөндөмөдө дээрлик бардык ата тооштор жөндөөлөт. Жактама ата тооштордун 6 жөндөмөдө жөндөөлүшүнө токтоло кетсек. Мен, сен, ал деген оңгу сөздөн турган жекелик сандагы жактама ата тоошторду жана биз, силер, алар деген оңгу сөздөн турган көптүк сандагы жактама ата тоошторду жөндөйлү.
Ушул жактама ата тооштордун жөндөлүшүнөн эмнени байкадыңар? Алардын жөндөлүшүнөн кандай айырмачылыктар бар? Ооба, көптүк сандагы ат атооч сөздөр кадимкидей жөндөлүп, ал эми жекелик сандагы жактама ата тооштордун жөндөлүшүндө айрым өзгөчөлүктөрүн байкадыңар. Демек, кызыл менен белгиленген сөздөр ушул жөндөмөлөрдө өзгөрүүгө дуушар болду. Анткени анын деген сөз ал деген уңгу сөздөн турат. Анын болуп өзгөрүшүнүн себеби биз эч качан алынын деп айтпайбыз да, кыргыз тилинде андай сөз жок. Ошондуктан ал анын болуп өзгөрдү. Жана менге, сенге, анга дебестен барыш жөндөмөсүндө мен, сен, ал деген уңгу сөздөр мага, сага, ага болуп өзгөрдү. Ошондой эле табышта аны болуп өзгөрсө, жатышта анда, чыгышта андан болуп өзгөрөт. Балдар, кийинки тапшырма сиз, сиздин, сизге, сизди, сизде, сизден деген ат атооч сөздөргө сүйлөм түзгүлө. Сиз деген жактама ат атооч сөздүн эмне боюнча өзгөрүшүн байкадыңар? Жана ат атооч сөз кайсы жөндөмөдө ээлик милдетин аткарып жатат? Ооба, сиз деген жактама ат атооч жөндөмө мүчөлөр боюнча өзгөргөнүн байкадык. Жана сиз атооч жөндөмөдөгү ээлик милдетти аткарат. Сиздин илик жөндөмөдөгү ээлик милдетти аткарат. Сизге барыш жөндөмөдөгү ээлик милдетти аткарат. Сизди табыш жөндөмөдөгү ээлик милдетти аткарат. Сизде жатыш жөндөмөдөгү, сизден чыгыш жөндөмөдөгү ээлик милдетти аткарды. Келгиле эми ат атооч сөздөрдү улап сүйлөмдөрдү түзүп көрөлү. Мисалы, сиз бардыгын жеңип чыктыңыз. Сиздин мээнетиңиз абдан зор. Сизге чакыруу баракы келиптир. Сизди айылдын эли сыйлашат. Сизде ырчылык өнөр бар. Сизден көп нерсе үйрөнүүгө болот. Эми балдар, ушул текстпи же сүйлөмдөр болобу? Анын түзүлүшүнөн эмнени байкадыңар? Ооба балдар, сиз деген сөз жөндөмө мүчөлөр менен өзгөрүшү даана болгону менен сүйлөмдөрдү түзүүдөгү орду ар кандай болгондугун байкасак керек. Балдар, кийинки тапшырмада ат атооч сөздөр кайсы жөндөмөдө тургандыгын тапкыла. Биринчи окуп чыгалы. Топоз бийик тоолордо жашайт. Алар суукка чыдамдуу болот. Анын эти желет. Ош-Бишкек жолу салынган. Анын узундугу 580 километр. Ал жол менен машиналар тынымсыз каттап турат. Биздин мектеп айылдын так ортосунда. Анын айланасы калың бак. Ал алыстан эле өзгөчөлөнүп көрүнүп турат. Балдар, булар сүйлөмбү же текстпи? Бул жерде канча текст бар деп ойлойсуңар? Ооба балдар, булар текст. Бул жерде демек 3 текст бар.
Бул тексттерге өз алдыңарча ойлонуп, тема коюп көргүлөчү. Демек, биринчи текстке топоз деп текст коюп койсок болот. Ал эми экинчи текстке Ош Бишкек жолу. Үчүнчү текстке биздин мектеп деген темаларды койсок болот экен. Келгиле эми негизги тапшырмабызга өтсөк. Бул тексттерде кандай ата тооштор бар? Ооба, алар, анын, ал, биздин деген ата тоош сөздөр. Келгиле эми ушул ата тоош сөздөр кайсы жөндөмөдө тургандыгын аныктап көрөлү. Алар үчүнчү жактын көптүк түрү атоош жөндөмөсү. Анын үчүнчү жактын жекелик түрү илик жөндөмөсү. Ал үчүнчү жактын жекелик түрү атоош жөндөмөсүндө турат. Биздин биринчи жактын көптүк түрү илик жөндөмөсү. Балдар, андан кийинки тапшырма 6 жөндөмөгө карата жактама ата тооштун мен, сен деген уңгуларын жөндөмө мүчөлөрү боюнча туташтырып көрөлү. Мисалы, атооч мен, сен, илик менин, сенин, барыш мага, сага, табыш мени, сени, жатыш менде, сенде, чыгыш менден, сенден болуп жөндөлөт. Балдар, бүгүнгө өтүлгөн тема боюнча тесттик тапшырмаларды аткарып көрөлү. Табыш жөндөмөдөгү ата тоош сөздөрдү тапкыла. Табыш жөндөмөдө аларга болобу, алардан болобу, аларды болобу же алар деген болобу? Демек, туура жооп табыш жөндөмөдөгү ат атоочту аларды болот. Кийинки тесттик тапшырма ал деген ата тоош сөздүн барыш жөндөмөдө жөндөлүшүн белгилегиле. Барыш жөндөмөдө анын болобу, ага болобу, анда болобу же андан деген болобу? Демек, туура жооп ал деген ата тоош сөздүн барыш жөндөмөдө жөндөлүшү ага болот. Кийинки тесттик тапшырма биз деген ата тооч сөздүн чыгыш жөндөмөдө жөндөлүшүн белгилегиле. Чыгыш жөндөмөдө бизден болобу, бизге болобу, биздин болобу же бизде деген болобу? Демек, туура жооп биз деген ат атооч сөздүн чыгыш жөндөмөдө жөндөлүшү бизден болот. Демек, балдар, жактама ата тооштордун 6 жөндөмөдө жөндөлүшүн билдик. Мен, сен, ал деген уңгу сөздөн турган жекелик сандагы жактама ата тоошторду жана биз, силер, алар деген уңгу сөздөн турган көптүк сандагы жактама ата тоошторду жөндөдүк. Көптүк сандагы ата тоош сөздөр кадимкидей жөндөлүп, ал эми жекелик сандагы жактама ата тооштордун жөндөлүшүндө айрым өзгөчөлүктөрүн байкадык. Демек, кызыл менен белгиленген сөздөр ушул жөндөмөлөрдө өзгөрдү. Балдар, сабагыбыз да соңуна келип калды. Бүгүнкү сабакта өтүлгөн жана айтылган эрежелерди эсиңерге бекем сактап, жазуу иштерин аткарууда туура пайдаланып, сабаттуу жаза аласыңар деп ишенем. Эмки сабакта көрүшкөнчө саламатта болгула.